Өндірістен қысқартылған. Өндірістен мыйзамсыз қысқартылған 3406 жана өндірістен мыйзамсыз тоқтатылған 5510 кылмыштердин токтомдору прокурорлор тарабынан жокко чыгарылып, алардын ичинен бүгүнкү күнү 448 кылмыштын тергөөсү аякталып соттун кароосуна жөнөтүлдү. Жогоруда айтылган иштерди жүргүзүүдө прокурорлор тарабынан тергөө органдарына 11616 жазуу түрүндө көрсөтмөлөр берилген. Тергөө жана изин суутпай издөө ишине орун алган мыйзам бузуулар боюнча келтирилген прокурордук чара көрүү актыларынын негизинде 726 укук коргоо органдарынын кызматкерине тартиптик чаралар колдонулду. Мен ар бир прокурорго алар карап жаткан кылмыштын артында бир эле адам тагдыр эмес, анын үй бүлөсүнүн, жакындарынын саноо оркосу жана укук коргоо органдарынын акыйкатты, мыйзамдуулукту күткөн үмүтү бар экенин эстен чыгарбай, ар бир ишти кароодо шалакылык менен кайдыгерликке жол берүүнү эскертип келем. Ошондой эле тергөө органдарынын алдамчылык фактысы боюнча иш козгоодо, анын мыйзамдуулугуна жана негиздүүлүгүнө баа берүүнү, жарандык тартипте чечиле турган маселелер боюнча да иш козгоп, анча оор эмес кылмыштарды жасагандыгы үчүн бөгөт коюу чарасы катары камакка алуу учурларын токтотууну талап кылуудамын. Ал эми соттун өкүмү менен 275 миллион 472 миң 314 сомго айыппул салынып, анын ичинен 65,5% же болбосо 191 миллион 727 миң 545 сом өндүрүлгөн. Бул прокурорлордун тынымсыз аракетинин жыйынтыгы деп эсептейм. Ошондой эле пробация департаменти менен аймактык прокуратураларды интеграциялоо иштери аяктады. Мунун негизинде пробация органдарынын көзөмөл өндүрүшүндөгү соттун чечимдеринин аткарышына прокурордук көзөмөлдү күчөтүүгө тийиштүү деңгээлде шарттар түзүлдү. Жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо боюнча прокуратура органдары тарабынан 1233 текшерүү жүргүзүлүп, 2721 мыйзам бузуулар аныкталып, аларды жоюу багытында 1352 чара көрүү актылары келтирилип, кароонун жыйынтыгы менен 1250 кызмат адамы тартиптик жоопкерчиликке, 57 кызмат адам айыпка тартылып, 12 миллион 665 миң 455 сомдук зыян мамлекеттин эсебинен өндүрүлүп, 23 кылмыш козголгон. Былтыркы жылы балдарга карата жасалган кылмыштар 2022 жылга салыштырмалуу 123 кылмышка өсүп, 1832 кылмышчы козголгон. Алардын ичинен 679 кылмышчы балдарга карата зордук, зомбулук фактылары боюнча. Аталган кылмыштердин ичинен 1086 кылмыш соттук кароого жиберилген, 658 кыскартылган, 206 иштин өндүрүшү убактылуу токтотулган жана 75 иш боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Жетим балдардын укуктарын коргоо багытындагы мыйзам талаптарынын аткарылышы боюнча 90 текшерүү жүргүзүлүп, аныкталган 195 мыйзам бузуулар боюнча 92 прокурорлук чара көрүү актылары келтирилип, 11 адам тартиптик жоопкерчиликке тартылып, сотко 4 доо арыздар келтирилип, баары канааттандырылган. Талдоо көрсөткөндөй, жетим балдарды турак жай менен камсыздоого байланыштуу маселе мурдагыдай эле курч бойдон калууда. Бул багытта прокуратура органдары тарабынан жүргүзүлгөн натыйжалуу иш аракеттеринин негизинде 39 жетим балага жер тилкелери бөлүнүп берилген. Бул Ысык Көл областы боюнча 16, Ош 16, Жалал Абад 3, Нарын 2, Чүй, Талас 1 балага. Балдарды зордук, зомбулуктан коргоо багыты боюнча 23-жылы жаш өспүрүмдөргө карата жасалган кылмыштардын жалпы саны 1832. Жогоруда көрсөтүлгөн 1832 кылмыштардын 478 же 26% Бишкек шаарында, 427 же 23,3% Чүй облусунда, 119 же 6,4% Ысык Көл областында, 220 же 12% Жалал Абад облусунда, 225 же 12,2% бул Ош областында, 177 же 9,6% Ош шаарында, 58 же болбосо 3,1% Нарын облусунда, 39 же 2,1% Талас облусунда, 89 же 4,8% бул Баткен облустарында катталган.
2023-жылы жаш өспүрүмдөргө карата катталган кылмыштардын жалпы саны азайганы менен Ош областы 133 жана Чүй областы 56 санга өскөн. Ал эми 2020-жылы балдар тарабынан 1552 кылмыш жасалып, 2022-жылга салыштырмалуу 106 кылмыш азайган. Тергөө жыйынтыгы менен 426 кылмышты соттун кароосуна жиберилип, 1126 иш кыскартылган. Жергиликтүү соттордо каралган анча оор эмес кылмыштар категориясына кирген 108 кылмыш боюнча 149 бала биринчи жолу кылмыш жасагандыгы күнөөсүн мойнуна алып, мурда кылмыш жаза сот тутумунан чыгуу программасына катышпагандыгы аныкталган. Бул категорияда кылмыштардын мыйзамдын талаптарына ылайык тергөөнүн жүрүшүндө кыскартууга жактандыгына карабастан, ички иштер органдары балдардын укуктарын коргобой, кылмыш жаза сот өндүрүшүн тутумунан чыгаруу программасын колдонбой, мыйзамдын талаптарын бузуу менен сотко жөнөтүп, кылмыштардын санын жасалма көбөйтүүдө. Урматтуу журналисттер, ушул жерден баса белгилеп кетсем, эгерде биринчи жолу жасаган анча оор эмес кылмыш болсо, биринчи жолу соттолуп аткан балдарды бул кылмыш тутумунан чыгаруу программасы болуш керек. Бул ата-энелер менен келишим түзүү аркылуу жоопкерчиликтен бошотулуш керек да. Бул эң негизги көйгөй. Бул боюнча көзөмөл кылган прокурорлор, тийиштүү кызмат адамдары жазага тартылышат. Бул боюнча азыр иш-аракеттер жүрүп атат. Мындай кыянатчылык менен жасалган мыйзам бузуулардын кесепетинен жүздөгөн жаш муулдардын келечегине балта чабылып, аларга соттуулугу бар деген жарлык тагылууда. Андыктан мен укук коргоо органдарынан жаш балдар тарабынан жасалган анча оор эмес кылмыштарды сотко жиберүүдө жасалма статистиканын санын көбөйтпөй, ишти тергөөдө жана көзөмөлдөөдө принципиалдуу жана жоопкерчиликтүү мамилени талап кылуудамын. 2023-жылы аялдарга карата жасалган кылмыштар боюнча 8340 кылмышчы козголуп, былтыркы жылга салыштырмалуу 3159 ишке өскөн. Алардын ичинен 3867 кылмышчы соттун кароосуна жиберилип, 2120 иш өндүрүштөн кыскартылган, 1574 иш өндүрүштөн токтотулган, 779 кылмышчы тергөө стадиясында. Жаш четелек балдарды, аялдарды, майыптарды жана улгайган адамдарды үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо актуалдуу маселелердин бири бойдон калууда. Прокуратура органдары бул багытта көзөмөлдү мындан ары дагы күчөтүп, тийиштүү чараларды көрөт деп ишенимде айта алам. Бул боюнча жаш балдарга карата жасалган кылмыштар же болбосо жаш балдардын жасаган кылмыштары боюнча, үй бүлөлүк зордук зомбулуктар боюнча жерлердеги прокуратура кызматкерлери тийиштүү органдар менен алдын ала профилактика боюнча иш-чараларды уюштуруп турат. Аны маалымат массалык каражаттарынан көрүү убакта жасасаңыз керек. Бул аталган кылмыштарды олтуруу аракеттери. Коррупциялык жана кызматтык кылмыштар боюнча 2020-жылы коргоо органдары тарабынан 1116 кылмышчы козголгон. Тактап айтканда, прокуратура органдары тарабынан 506, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызмат тарабынан 385, ички иштер министрлиги тарабынан 228. Бул прокуратура тарабын өзүңүздөр билесиздер, жана тергөө быйыл жарым жылдык алынып салынган ошого чейинки иштер жөнүндө сөз. Аталган категорияда кылмыштардын ичинен 403 кылмыш соттун кароосуна жиберилип, бул прокуратура органдары тарабынан 202, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызмат тарабынан 147, ички иштер министрлиги тарабынан 54, 361 кылмыш өндүрүштөн кыскартылган ар кандай жагдайлар менен. Прокуратура тарабынан 113, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызмат тарабынан 84, ички иштер министрлиги тарабынан 164. Кылмыш иштери боюнча алдын ала аныкталган мамлекетке келтирилген зыяндын суммасы 5 миллиард 202 миллион 525 миң сом түзгөн. Аталган сумманын 59% тактап атканда 3 миллиард 44 миллион 373 миң сом мүмкүндө өндүрүлдү. Анын ичинен прокуратураны бөлүп айтсам, бул 1 миллиард 745 миллион 411 миң 714 сомду нактылай өндүрүү мамлекеттик пайдасына кайтарылган. Бул жерден прокуратура органдары тарабынан кылмыш иштеринин тергөөсүнө өндүрүлгөн каражаттар өзүңүздөргө маалым болгондой бизден тергөө функциясын алып салганга чейинки жасалган иштер. Коррупцияга каршы аракеттенүү жана мыйзамдын атташын көзөмөлдөө багыты боюнча
Өткөн жылы прокуратура органдары бюджеттик каражаттардын мыйзамдуу пайдаланышына, мамлекетке келтирилген зыянды аныктоого жана анын ордун толтурууга, жер мыйзамдарынын аткарышына, мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар тарабынан коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мыйзам бузуулорду аныктоого жана бөгөт коюуга өзгөчө көңүл бурулду. 2023 жылы жалпысынан 7922 текшерүү жүргүзүлүп, 19166 мыйзам бузуу аныкталган. Аларды четтетүү максатында 10518 прокурорлук акт келтирилип, 539 кылмыш иши козголгон. Жыйынтыгында 5242 кызмат адамы тартиптик, 2270 кызмат адамы административдик жоопкерчиликке тартылып, мамлекеттин эсебинде 12 миллиард 22 миллион 941 миң сом өндүрүлгөн. Анын 738 миллион 685 миң 197 сом акчалай, 11 миллиард 284 миң 255 миң сому натуралай түрдө өндүрүлгөн. Прокурорлордун иш мерзиминин жыйынтыгы менен республика боюнча мыйзамсыз менчикке өтүп кеткен 2700 гектар жер тилкеси жанагы натуралай түрдө өндүрүлгөн сумманы биз кайсы объекттерди өндүрүп, жерлерди өндүргөн боюнча сиздерге айтып берейин. Бул 21 социалдык багыттагы объекттер жер тилкелери менен кайтарылды. Алардын ичинде 7 балабакча,